Кадамжай деген улуу жай туугандар. Дагы жолу кош келиңиздер азыр меймандар. Ушул биздин бүгүнкү спорт сарайыбызда келечектеги улуу кыздарыбыз, келечектеги нерелерибиз Кыргыздын желегинин бийикке көтөргөн, дүйнөнү дүркүрөткөн, Кыргызстанды таныткан, Кадамжайды таныткан улуу кыздар ушул жерде чыгат деген жашаган үмүт менен бүгүн биздин ушул Шамшидин Нурпазовичтарда коюлган чоң сарайдын ачылышына турасыздар. Анда эмесе бүгүнкү ушул ачылыш аземин ачуучунун сөз кезегин Кадамжай райондук мамлекеттик администрация башчысы Аким Шакиров Кутбедин Абдрахмановичка берип койгонго уруксат этиңиздер. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү иш-чарага катышкан туугандар, коноктор, спортсмендер, мына бүгүнкү мынау Кадамжай районунун борборунда, Кадамжай шаарында мына өзүңүздөр көрүп турган чоң спорт сарайы Абдрахманов Шамши Нурпазовичтин атына коюлган, Шамши агабыздын атына коюлган ушул спорт залдын ачылыш аземине катышып отурасыздар. Бул спорт залдын биринчи тарыхынан баштасак, Кадамжай районунда Шамшеканы өзүңүздөр жакшы билесиздер. Ушул киши бул жерди салгандан мурда чоң ресторан дагы салып койсо болмок эле. Чоң бир тойкананы салып койсо болот эле. Бирок ушул Кадамжай районундагы спортсмендердин, Кадамжай районундагы ушул абду баштуу адамдардын суроо сунуштарын эске алып, Кадамжай районунда бир чоң спорт зал салып берип деген өтүнүчтөрдү эске алып, ошол киши ушул биздин спорт залды салып баштап, үстүнө жаап мына бүгүн ачылыш азем болду. Эми бул Шамши ажы агабыз Кадамжай районунда көптөгөн иштерди, көптөгөн эмгектерди жаратты. Көптөгөн социалдык экономикалык багытта өзүнүн салымдарын кошту. Бирок эми өмүр кыска экен, ал киши дагы былтыры ажыга барып келип, өзүңүздөр билесиздер, кайтыш болду. Жаткан жери жайлуу болсун. Анын ишини улантып, мына уул кыздарды тарбиялаган экен, ага энелери бар экен. Мына Нурбек деген чоң баласы ушул атам баштаган спорт залды бүтүрүп берейин деп туруп, мына бүгүн мына биздин Кыргызстанда сборный командада ойногон Эмил инибиздин тоюна ушул спортсмендердин ушул волейбол оюнун өткөрүүнүн алдын мына бүткөрүп спорт залды бүгүн мына силерге тапшырып отурат. Ушул үй бүлөгө дагы мындан ары дайыма жакшылыктар болсун, тойлор болсун. Биз Шамши ажы агабызды дайыма эстеп, дайыма ал кишинин эмгектерин баалап, мындан ары дагы ал кишини дагы ушул Куран окуп эскерип жүрөбүз. Урматтуу коноктор, бүгүнкү иш-чарага мына биздин Баткен областындагы Кыргыз Республикасынын президентинин ыйгарым укуктуу өкүлү Алимбаев Атыкарым Карбекович, Баткен областык ички иштер башкармалыгынын башчысы Самидинов Мурат Самидиновичтер келип катышып отурат. Азыркы ушул иш-чараны ачык деп жарыялаймын. Гимн ойногондон кийин бир Куран окуп туруп, анан губернаторубузга сөз берсек.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.